Дооронбек Садырбаев. Керез. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Жакында бир укмуштуудай кат алдык. Бизге кантип жеткенин билбейм, ичин ачып көрсөк мындан бир жыл мурун жарык дүйнө менен кош айтышкан курбум Абдрахмандан экен. Ассаламу алейкум Нурлан дос деп жазыптыр ал. Бул катты өткөн жылдын кеч күзүндө ажалынан мурун мүрт кеткен досуң Абдрахмандан деп бил. Досум, мен сага о дүйнө бу дүйнө ырас экенин билдире албай жүрдүм эле. Эми мынтип келип калганы рас болбоду. Сенин жөлөгүмдөн айрылдым деп өктөп калганча өкүрүп батага келген жашкарынын баарын өңгүрөтүп уйлатканыңа, табытта жаткан менин да сайсөгүм сыздап, тирүү кезимде сенин баркыңды мынчалык билбегениме катуу өкүнөм. Ошентип силер мени көмүп кеттиңер. Арадан жарым саат өттүбү өтпөдүбү билбейм, айтор силер катар туруп Чабдар бейнин этине киришкениңерде аңкүр-мүңкүрдүн соттору менен какайтып тургузушуп алып сурагына киришишкен. Алар сурагын дароо эле бүтүрө салышканы менен ошондон бери ары сүйрөп бери сүйрөп жүрүп өкүм чыгарышканда бар болгону бир гана айдын жүзү болду. Анткени ошондогу соттордун билерманы бул мусапырды бейишке жиберейин десем, тиги жарык дүйнөдө жүргөндө дегеле эч кимге жарытылуу жакшылык кылбаптыр деп келатса, берки жардамчылары, бирок тозокайдагыдай бул бечара тиякта жүргөндө да эч кимге жамандык кылбаган көңүлчөк бир момун эле да дешип каршы чыгышты. Бейишке жиберүүгө билерман сот көнгөн жок. Акыры эки жак бир пикирге келе албаган соң, менин ишимде ошол кезде отпускада жүргөн соттордун соту Аксакалдын кароосуна өткөрүп берүүнү туура табышты. Аксакал отпускадан келер замат эле менин ишимди карай койгон жок. Анткени менде мурдараак шор баскан тагдырларын көтөрүп алып, өкүм күтүп жүргөн далай макулук бар экен. Алардын баарын териштирип бүткөнчө жана өзүңө жазгандай, бир жыл бою сандалып Аксакалдын аялы кызыл ооз кийме чач айымдын майда барат кызматын кылып эптеп күн көрүп жүрдүм. Анан менин тагдырым да чечилди. Аксакал тигил да бул да жардамчысынын сөзүн эки кылгысы келбеди көрүнөт. Бул макулукту тозокодагы бейишке да жибербей, ушерде эле ара бөк калтырады. Биздин кызматыбызды кылып жүрө берсин деп бүтүм чыгарды. Азыр Аксакалдын машинасын айдаган шопурмун. Аксакал өзү дайыма кызматына жөө барып, машинасын көбүнчө кызыл ооз кийме чач аялы минет. Күнүгө дүкөндөрдү кыдырат, күн алыс төркүнүнө барат. Кээде жөн эле эч ким жок эн талага чыгып машина тээп ойноп келебиз. Мурдагы күнү кожоюндарым силердин айылдык Жумабек деген карыяны суракка алышып, жаш кезинде далай ургачынын көз жашын көлдөткөн шумпай неме болчу, муну тозокко жиберели деп калышты эле. Аны көмүп жаткандагы сенин таекем эле таекем деп уйлаганыңан улам жек жааты болуш керек деп ойлоп, кызыл ооз кийме чачайымды ортого салып, бейиштин өзүндө болбосо дагы берирээктеги орто алышкан мурап кылып орноштуруп койдум. Сенин жөн жайыңды да ошол Жумабек карыя айтып берди. Менин бала чакама кез-кезде каралашып турат экенсиң. Аныңа рахмат. Жаңы үй алыпсың. Мунуң да жакшы. Жакында машина сатып алган жүрөт дейт. Мунуң жакшы эмес дос. Менин сага кыяматтык досуң катары айтар керезим, машина алам деген ойду жадыңдан чийип ташта. Кокус тилимди албай машина алсаң, 10 күнүнөн бир күлү ачылык аяштын кырчын бойдон жесир каларын ойлогон. Мен ошол жагын учурунда ойлонбой, мынтип ойрондолуп отурбаймынбы? Өзүң билесиң, жарык дүйнөдө экенимде мен дагы бир мекеменин ортон колдой кызматкер элем. Жоро жолдош тууган урук жагынан да өксүгөн жан эмесмин. Өкмөт отун суусу менен 3 бөлмөлүү үй берип, анын ичине эл катары эмерек семерек да курап алган элек. Анан кайдагы кара шайтан сайганын билбейм. Айтор аяшың экөөбүз тең бир убакта машина сатып алсак деп оолугуп калыппыз. Көп узабай Гүлгүн түстөгө Жигули деген машинели болдук. Аны алып келген күнү башка ылым санашкандар менен кошо жарым түнгө чейин аяш экөөңөр да кошо жуушпадыңар беле? Анан таң атканча мен силерди жаңы Жигулиге отургузуп алып, үйлөрүңөргө жеткизип келбедимби? Ошондон тартып мени балекет мээнет буту колумдан ороп чулгап чырмап алды. Ошондон тартып менин жоро жолдош жек жаат тууган уруктардын жөө жүргөнү мындай турсун, автобус, троллейбуска түшкүлөрү да келбей калды. Кадам жерге болсо дагы, абеке жеткирип койчу деп эле жалдырап турса, канты жок дейм. Жеткирип жүрдүм. Бир күнү биздин бөлүмдүн башчысы, Батыр, тулпарыңдын туягын качан сынатасың деп калды. Качан каласыңыз ошондо? Анда бүгүн Токмокко жездемдикине барып келбейлиби? Барса барып келели. Токмоктон эртеси келсек, өзүм менен столдош отурган курбум Кеңеш. Абеке, бир жолдоштук кылып таласка алып барып келбесең болбойт. Көздөй көргөн жападан жалгыз таятан бар эле. Ошо пендечилик кылган экен деп жашып кетти эле. Жок дегенге даабадым. Таласта 3 күн жүрүп келсем, аяшыңдын көз жашы 10 тада болуп уйлап отуруптур. Эмне болду, тынчылыкпы? Атам катып ооруп жатыптыр. Үйдөн дам татууга буямам келбей,
Жигулини зуулдатып жет өгүздү көздөй жөнөдүм. Бозого тоюп келатып аттан жыгылып колунга окустатып алганы гана болбосо, кайнатамдын ден соолугу азырынча түзүк экен. Эртеси кайнатам кайненем болуп, анын сасык тумоолуп, ноокастап калган кудачасын көрүп келгени 9 торого бардык. А жерде Айыл апа дагы жек жааттарды ташып келип, эт желгенден кийин аларды үйлөрүнө жеткирип, тоо этегиндеги булактан суу ташуу милдети да менин мойнумда болду. Мынчалык келгенден кийин биротоло учураша кетели деп айырден түз эле Алайдагы кудалары көздөй жол тарттык. Ош, ала бука, таш көмүр, суу самырды аралап, 1,5 ай дегенде шаарга келсек, аялым экөөбүздү тең кызматтан эбак эле чыгарып коюштур. Эчтеке эмес. Кызмат жерге кирсин, кызмат табылат, тууган табылбайт деп бизге көңүл айтканы келгендерди үйлөрүнө жеткиз жүрүп, дагы 1 ай өттү. Ошентип жүрүп суук тийгизип алып, төшөккө жатып калдым. Муну уккан жору жолдошторум, тууган уруктарым үзбөй келип алымды сурап кетип жатышты. Bir günü түшкө чейин жамгыр жаап түштөн кийин карга айланып, аалам алай дүлөй болуп турганда, Кумарык колхозунун чабанда турмушка чыккан ортодон 3 эле ата өткөн Сырга деген карындашым эмчектеги баласын көтөрүп, 3 жашар кызын жетелеп атайын менен табымды сураганы келиптир. Ушундай борошого карабай, убаракерчилик тартып келгенин кара. Боор чиркин түткөн эмес экен деп ичимен ыраазы болуп коем. Тамак ичилгенден кийин карындашым кетсекпи дейт. Конуп калып эртең чыккыла десек, күйөөсү базарга кетип бир кура койду 12деги баласы гана көзөмөлдөп калганын санасы тынбай турганын айтат. Айлыга чейин алардын колхозуна автобусга аттай элегин канкуулайт. Машинеңиздин жыргалын кайындарыңыз эле көрө береби? Же бизде бир ар жарым жолу түшөк болобу деп өпкөлөнгөнүн билгизет. Айлаганча карындашымды балдары менен отургузуп алып Кумарыкты карай жөнөдүм. Этим күйүп жанып, тишим шакылдайт. Көзүм ала чакмак. Эптеп Кумарыкка да жеттик. Алардын коросу айылдан ары 5 чакырымдай тоо жакта экен. Бирок ошол 5 чакырымга айдоо менен барганы жаман болду. Айылдан бир топ алыстай түшкөндө машинем баткакка батып орунан жылбай туруп алса болобу? Карындашым балдар менен машинеде отурат. Анан ушундай борондо сыртка кантип чыгышмак эле. Тобокел деп чечинип таштап, айдоонун четиндеги огарыктан козудай сүйрү таштарды көтөрүп келип, машиненин жолуна тизип атып 5 саат дегенде араң чыктык. Карындашымдын чай ичип кеттиңиз дегенде көнбөй кайра тарттым. Кантип келатканымды билбем, дем алсам оозум мурдумдан от чачырайт. Көзүм чанагынан чыгып мээм болкулдайт. Жол көзүмө бир көрүнсө, бир көрүнбөй күйүп жанып келатам. Бир убакта көзүм ирмелип кеттир. Кайра ача койсом, жол боюндагы телеграф мамысы шуулдаган бойдон так маңдайыма жакындап келатканын бир билем. Башка эч нерсе эсимде калбаптыр. Анан силер Чабдар бени союп көмүп салдыңар. Менин машинеде көргөн жакшылыгым ушул. Нурлан дос. Эми сенин да мен көргөн мүшкүлгө кириптер болушуңду каалабай, өзүңө айтар, жападан жалгыз керезим машина сатып ала көрбө. Кыяматтык досуң Абдрахман. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Дооронбек Садырбаев. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.